Бүтін Қырғызстан Мадумаров, урматтуу кесиптештер, бир нерсени так белгилеп коебуз, тарых үчүн бул. Кече юрист айтып койсун пикирди деп, юрист мыйзам чыгаруучудан келип сураш керек. Адатта ушундай болуп келген. Мыйзам чыгаруучу эмне деген түшүнүк киргизди ушул мыйзамга деп. Мыйзамдарды талкуулоо, чечмелөө жалгыз жогорку кеңештин гана укугу, башка эч кимдин укугу жок. Конституцияны чечмелөө, конституциялык соттун укугу, жападан жалгыз конституциялык соттун ага жогорку кеңештин дагы, өкмөттүн дагы, президенттин дагы, жогорку соттун дагы укугу жок ага. Ама ол жерде туруп, юрист деп койсо, юрист чыгып калып чечмелеп койду 87-чи беренени. Конституциянын беренесин чечмелеп койду. Ошондуктан кечээки кабыл алган чечимибиз, кечээки кабыл алган мыйзамдарыбыз аябай каттуу шек туудурат. Тарых үчүн айтам. Бир күндөр келет ушул маселелердин бардыгы көтөрүлөт кайра. Көрүп атабыз, бүгүнкү күндөн көрүп атабыз. 10 жыл баштакы, 12 жыл баштакы кабыл алган чечимдерди бүгүн көтөрүп чыгып, не деген баалар берилип атат. Биздин 7-чи чакырылыштын депутаттарына кумаркананы ачуу боюнчагы мыйзамыбыз конституцияга чечмелеп берип коюш бир жигит, бөлүм башчысы. Мындай бир башаламандык, мындай бейбаштык биздин кыргыз тарыхында болгон эмес, болуу мүмкүн да эмес. Себеп конституция так жазылып турат. Ким чечме бере алат? Ошону эске алып коюш үчүн мен дагы бир жолу айтам, келечектеги урпактарга тарыхтын алдындагы жүзүбүздүн жарыктыгы үчүн айтам мен. Кечээки кумаркананы ачуу боюнчагы кабыл алган чечимдер мыйзамсыз.